Алымдар айтат, эгерде күнүгө адамда 100 маселе туура турган болсо, ошол адам барып, мисалы, жума намазда болсун, кайсы бир амалда болсун, кайсы жерде бир шарий сөз болуп аткан болсо, ошону укса, иншалла ошол эки өзүнүн маселесин чечип алат дейт. Ошондой эле азыр ушул жерде дагы Кудай кааласа көп маселелер чечилет Кудай кааласа. Бүгүн биз кара сыйкырлардын түрлөрү, же болбосо кара дуалардын түрлөрү, алар кандай нерсе менен болот тургандыгы жөнүндө айтабыз. Мурун бир сабак кылган элек, бирок ошондо бул көпчүлүктөргө мындай азыраак же болбосо жетишсизирээк болуп калган экен, ошон үчүн суранычтардын немесинде кылып атабыз машалла. Кара сыйкыр деген сөздүн өзү кара сыйкыр деп айтабыз. Эмне үчүн? Анткени себеп өзүнүн негизги аты ошондой болот да, сыйхыр. Мындай айтканда көзгө көрүнбөй таасирин берүүчү бир, мындай айтканда көзгө көрүнбөй таасир берүүчү бир күч деп коюңуздар. Бизде муну кара дуа дейт. Кара дуанын 1000 деген түрлөрү бар. Бирок ошол түрлөрүн иншалла бөлөбүз. Эгерде биз кара дуаны кандай болот, мага көчөндө бир байке жакшы суроо берди, ал кандайчы ушул жөн эле эметип койсо тие береби? Бирөө ушинтип сүйлөп койсо тие береби? Ал эмне, ким кылат андай нерсе? Эмне себептен деген суроону беришти. Бирок ошол нерсеге жооп бердик бир аз болсо. Ошону азыр мен иншалла азыр толуктап берем. Кара сыйкыр же болбосо кара дуа бул качан башталган дей турган болсок, мунун башталышы 7000, 10.000 балки жыл мурун болушу мүмкүн даже. Адамзат жаралгандан кийин эле бир 1000 жылга жетпей пайда болгон десеңер да болот. Эми алымдардын көз карашы биз мисалы алса, бизге айтып атышат да, миллион жыл болду, баланча миллиард жыл болду деп айтып атат да. Бирок ошол нерсе эмес, эгерде шарияттын көз карашы менен, пайгамбарлардын өмүр бая менен эсептей турган болсоң, анда примерно бир 7000 жыл же болсо бир 7000 жылдын ортосу эле болуп калды. 7000 жыл эле болду адам жер жүзүндө жашап атканычы. Ошондо эсептеп көрө турган болсок. Эми караңыз. Ошондон бери баштап болгон нерсе. Куранда Алла Таала ачык айтат бул жөнүндө. Куранда айтылат. Куранда субханалла сыйкырдын жөнүндө айтылат. Кандай десе, Фир'аун же болсо фараондун аскерлеринин ичинен алардын сыйкырчылары болгон, өзүлөрүнүн сыйкырчы, кара дуа кыла тургандар болгон. Ошол кара дуа кыла тургандары дайыма эмне кылган? Жанагында бир жаан жаадырып, керек болсо бир аскерлерди жок кылганга да жардам берген. Азыркыга чейин бул нерсе бар. Жаан жадырган, жанагында бир өсүндө адамдардын көздөрүн жаман нерсеге көрсөтүп, аскерлерин качырган, ошондой баягы жүрөктөрүн адамдардын түшүрүп турган. Ал мезгилдеги эмелер, сыйкырчылар дагы, жанагы бизге деген көрсөтүп, мындай жөнөкөй эле көрсөтүп, кино сыяктуу көрсөтүп атышпайбы азыр? Кара менен ак сыйкырчылар менен кара сыйкырчылар уруштуруп, жана Гарри Поттер деген кинолор. Бирок ошону көрүү менен мисалы алса бизди мындай бир бул жөнөкөй эле бир нерсе катарында көрсөтүп атышы мүмкүн. Бирок акыйкатта субханалла сыйкырчылардын бирөө дагы некен башка бейишке кирбейт да. Мүмкүн эмес. Алардын агы болбойт, карасы болбойт. Алар дайыма субханалла сыйкырчылар бүттү. Сыйкырчыбы пайгамбардан 7 чоң күнөөдөн сактангыла деген. Ошонун бирөөсү сыйкырчылык кылуудан. Сыйкырчылык деген жанагындай кара дуа кылыштан, жана көз ачык болуштан сактангыла деген. Кээ бирлер бар да бизди касиет десиле мындай туура эмес түшүнүп атат го, касиет. Касиет деген бул таптакыр башка нерсе. Касиет бардыгыбызда бар. Адамдык касиет бардыгында бар. Өзгөчө мисалы алса, кээ бирлер адамгерчиликтин касиети болушу мүмкүн. Иши мына касиет толтура. Кээ бир мисалы жөнөкөй бир намаз окуп жүргөн адамда да өзүнүн бир касиети болушу мүмкүн. Билбейсиң ал кандай экен. Касиет деген сөз мына бир Кудай тарабынан берилген бир күч. Мисалы Имам Азам рахимуллаху таала, ошо Имам Азам деген биздин улуу имамыбыз эмне кылган? Мындай бир качан даарат алып атканда адамдардын күнөөсү кетип атканын көргөн да, төгүлүп атканын көргөн. Бир жерде бир күнү бир жаш бала даарат алып атканда баягы бала айтып, балам сен зына кылганды токтот деп койду. Дегенде баягы бала эмне кылды, ошол zaman токтот. Эмне үчүн дегенде, анткени ошол күнөө, мисалы билесиз да, туура даарат алганда күнөөлөр төгүлөт. Ошол үчүн даарат өзүнчө бир чоң касиетке. Даарат алып атканда адамдын күнөөсү төгүлөт. Гусул алып атканда да мисалы алса, гусул жана денеңди мүчөгүң толук жуып атпайсыңбы? Ошондо фазилеттеринде мисалы, ошол ар бир тамчысына бирден периште жаратылып туруп, кыямат күнгө чейин субханалла анын күнөөсүн кечкин деп тилеп турат да.
Mesela дағарат кушлаганда. Эми дағарат алып атканда күнөөң төгүлөт кадимгидей эле. Кыяматта дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мен силерди таанып алам деген. Аттын кашкасындай белгилүү болосуңар деп. Я Расулаллах, кандай дегенде силер дағаратыңар менен, дағарат алган дене мүчөңөр менен мен таанып алам деген. Дағарат дайым алып жүргөн адам жанагындай бир печат же мөөр коюлгандай болуп калат экен да. Дағарат албаган адамдар субханалла өзү белгисин. Эми караңыз. Ошол сыйкырчылар субханалла кандай эле бир амалдарды кылып келген. Айтайын, карасы да агы да жок алардын. Агы да карады бөлүнбөйт алар. Бир эле некен субхана бүт бардыгы тең жанагындай бир сыйкырчылар тозокко чөп турган. Сыйкырдын түрлөрү көп. Алар көбүнчөсү жиндер менен болот. Жиндер менен болот. Кара сыйкырлардын, кара дубалардын бардыгы мен дайык айтып кайтып беребиз. Некен 4 нерсе менен кылат. 4 нерсе менен кылат. Мен баянда кайталап бергем, да кайталам. Биринчиси аба менен кылат. Сыйкыр аба менен болот. Экинчиси суу менен болот. Үчүнчүсү топурак менен болот. Төртүнчүсү от менен болот. От менен болот. От менен болот. Мына ушул 4 нерсе менен дайыма кылынып келет. Аба менен дегенде кайсы нерсени түшүнүш керек десе, субханалла, бир жанагындай бир көз ачык, бир сиздин сүрөтүңүздү же болбосо сизге ылайыкташтырган бир эмеңизге бир мындай бир кукланы коюшу мүмкүн. Же болбосо бир нерсени жасашы мүмкүн. Ошол нерсени от менен тегеретиши мүмкүн дагы. Эмне ошол жерге сиздин сүрөтүңүздүн үстүнө же болбосо ошол нерсе ийнелерди сайышы мүмкүн, баягы эмелерге ийнелерди сайышы мүмкүн. Бул адамдын мисалы өзү жокто, бирок деген ошол айтылган өзүнүн дубасынын себебинен ошол сүрөткө бир жинди байлап коет. Мисалы мен баягынча бир жерге бардым, ноокатка барганыбызда субханалла, бир байке ушундай бир дем салып баштаганда каттуу башы ооругандыгынан эме калды. Каттуу башы ооруйт. Сурадык, бул кандай башы кандай ооруп атат? Эмне себептен? Үйүнүн ичинде бир ошол сүрөттө, сандыктын ичинде сүрөттө эмне болгон? Баягы эки көзүн чукуп туруп, мындайынан жип өткөзүп койгон да, мисалы алса. Ошону алгандан кийин өрттөгөндөн кийин иншалла Аллахтын каалоосу менен башы айыгып калды. Дегенде ошол сүрөткө бир жин шайтан эмне болот экен? Болот дагы ошол жин шайтан баягы адамдын башына зыян бере берет. Бул аба менен болгондо мисалы бизге көзүбүзгө көрүнбөшү мүмкүн, акылы жетпеши мүмкүн экен. Бирок бул субхана сыйкыр ушундай болуп адамга кылынат. Экинчиси от менен боло турган сыйкыр бар деп атабыз. От менен дегенибиз кандайдыр бир нерсеге мындай оттун күгүлүнө, жанагындай бир жанакыл мындай бир гүл бар го, жана отундан калган күл. Ошондой эле субхана ысып турган мезгилде мисалы алса, сиздин атыңызды айтып туруп бир кандай бир нерселерди төгүшү мүмкүн. Мына ошол мезгилде адамга ошондой денесинде жанагындай оорулар пайда болот. Денесинде оору пайда болот. Кандай десе жанагындай бир жара сыяктуу оорулар. Субханалла, мен дайыма айтам, эркектердин бир мүчөсү, мисалы бир жери дайыма кытыша берет, бир эле жери. Мисалы аркасы кытышы мүмкүн, буттун, томуктун тегеректери кытышы мүмкүн. Дайыма ошондой болушу мүмкүн. Аялдар болсо эмне болушу мүмкүн? Ушундай сыйкырда көп убактарда жанагындай чачтары түшө башташы мүмкүн. Чачтар өзүнө өзү түшүп башташы мүмкүн. Көп сыйкырланган аялдар, дубаланган аялдар чачтары түшөт. Ошондой эле эгерде кээ бир эркектердин дагы субханалла чачтарында тоголок болуп өз-өзүнчө түшүп берет. Өз-өзүнчө тоголок болуп, мындай башында чачтар түшүп калат. Мына ушулар дагы сыйкырлангандар болот. Бул от менен сыйкырланган болот да. Эми караңыз. Бул сыйкырда от менен кылган сыйкыр. Өзгөчөлүгү ушул эки, адам мындай көзү күйүп эле бир орунга отура албай эки жакка чуркап калат. Бир орунга тура албайт да, алчы. Мындай айтканда кылып аткан иштерине мындай акылы жетпей ушундай бир кыйналышы мүмкүн да. Мурун эле көчө эле жетип жүргөн математик болчу. Бирок бүгүн эки-экини кошо албай калышы мүмкүн мисалы алса. От менен болгондо ушундай күйүп жанып эле адам бир орунга отура албай кыйналып калат. Субханалла. Аллах кечирсин бардыгыбызды андайдан. Сактасын иншалла. Кийинкиси суу менен болгону бул ичирилгени деп айтабыз. Ичирилгени. Адамдын өзүнүн ичине түзмө-түз кирип ичирет. Мисалы бир көз ачык кандайдыр бир чай, туз, балким суу, балким арак, балким дагы бир тамактын түрлөрүн мисалы окуп берип, же болбосо конфет, дагы бир нерсени окуп берип туруп адамга жедириши мүмкүн.
Мына ошол нерсени жегенден оозунун ичине салар замат бүттү. Автоматически субханалла ошол мен көп медиктердин неме кылдым. Сураганда деле ошол адамдын ичинде өзгөчө мындай бир адам момундай толуп кеткенде бир эме менен ушунун ичинде адам ичинде мындай таптакыр ээрбей турган ушундай бир эме мындай бир нерсе пайда болот экен да, мындай капкатуу болгон. Ошол нерсени субханалла бу эмеден аксылык бир байке келген эле. Ошол ичинде ошо ичирилген дуан болгон себептен биз баягы ясин, сидыр деп жана силер ичип атпайбызбы? Мына ошолорду иче берген, ошо 40 күн дегенден кийин ичине ушундай болгон үчөө кадимкидей жана оорутуп эле ушундай бир жана арткы тешиктен кадимкидей эле нажас менен чыкканда, ушуна таштай катуу. Мына жанчы илбей койгон да. Бул ошол жана сыйкыр. Эми ал киши ушундай бир 130 кг эле, азыр алхамдулилла 70 кгдык мына кадимки эле ушундай бир определенный бир 3 эле 4 жуманын ичинде баягы киши 70 кг кадимки ордуна келип калды. Арасы дегеним ошол сыйкыр кадимки адам ичине кирет дагы. Эгерде ооруу үчүн болгон болсо, ошол оорута турган жерине отуруп алат. Мисалы жүрөгүнө болушу мүмкүн, абалке субханалла өткө болушу мүмкүн, боорго болушу мүмкүн. Ошол десе, негизи көп убактарда оору сыйкырып эткенде рак оорусуна алып келет. Рак оорусу жана негизи бардык онкологиялык бардык оорулар субхана ушундай болот. Эгерде ошол сыйкырчы ошол ичиргенде, кара дуа ичиргенде, ошол ичириште канча дуа окуду мисалы эмне үчүн? Абалген сыйкыры жүнандыр, жинди кылыш үчүн болушу мүмкүн. Мисалы иштиң, болду. Памятиң жоголду, көздүн көрүшү начарлады, чачтарлар кычышып баштады, башың дайыма ооруй турган болду. Анан кийинде сени мындай ошол жерден мындай кылып аткан ишиңден жок кылыш үчүн да болушу мүмкүн экен. Бардыгы эле ичирилген сыйкырлар, ичирилген сыйкырда субханалла көп убактарда сихри некен мудаш жосундай жана дененин оору, ден соолук сыйкыры болуп эсептелет. Ден соолук сыйкыры. Ден соолук бул субханалла самый важный нерсе. Бирок мен баягында айттым, эмне экен? Эмне болбойт эле андан? Ден соолугум эткенде бирок диагноз чыкпайт. Эч диагноз табыш мүмкүн эмес. Бирок көп убактарда ошол жиндер ошол качан кире турган болсо, ошол адамдын денесине ушундай кирип туруп, ошол мисалы өпкө жака отурушу мүмкүн, өпкө жака отуруп туруп, мисалы ошо өпкөдө тешик бар болуп көрсөтүшү мүмкүн. Мисалы мен бая бир мисал келтирдим го. Бир тууган карындашыбыздар, карындашына келгенде эмне ошол открытый туберкулез деген. Бирок Алланын каалоосу менен субханалла ошол көрүнүп турган жыртык ушул мезгилде ошол мындай эки снимканы көрсөттү. Бирөөндө жыртык чоң 3 жыртык турат да. Бирок качан уже окулуп бүткөндөн кийинкиси анда эч кандай субханалла өпкөсү таптаза, эч нерсе жок. Эмне үчүн дегенде ичинде жин эмне деп экен? Мен ушу өпкөсүндө отургам да. Кара. Ушундай. Ошон себептен субханалла боорду чоңойтушу мүмкүн. Ошол эмеде субханалла дайыма ашказанда жанагы язва пайда кылышы мүмкүн, канатышы мүмкүн. Ушундай нерсе. Билесиздер, мисалы кээ бирлер жана демден кийин аяттар жазып бергенден кийин, ясинди жана ушундай эмени сидырларды ичиргенден кийин, ошол эле негизи эле болуп аткан амалдарды кылгандан кийин кан кускандар бар, туура? Кан кускандар бар, кан заара кылгандар бар, кан мындай айтканда аркасынан да алдынан да кан кеткендер бар. Бирок эмне больницага жооп барбай коюп токтой тура туруп. Анан 3-4 күндөн кадимгидей токтоп туруп, баран карасаң аппетит ачылып баштайт, баштын оорусу кетип баштайт. Бүт нерсе орду менен болуп келет. Эмне үчүн? Анткени ошол жин, ошол отурган жин оорудун тазаланды деген сөз. Бул ошол ичилгенден кийин сыйкыр. Ичирилгенде адам ичирилгендеги сыйкырды чыгарыш жакшыраак, оңоюраак экен. Чем субханалла жанакыл кукла, жанагындай бир сүрөт менен аба менен кылган, жана от менен кылган караганда. От менен кылганда көбүнчөсү эркектин болсун, аял болсун, эмнеген жүрөк ысый эле берет. Ысый эле жүрөк ушундай бир ысып эле мындай айтканда бир эмеде болбой коет. Бир калыпта болбой калат. Түшүнүп алдыңбы? Төртүнчүсү топурак менен болгонсу. Бул көбүнчөсү ырым-жырымдарга колдонулат. Ырым-жырым дегенибиз эшиктин алдына топурак чачып кетүү. Көп убактарда мүрзөнүн топурагын колдонушат. Эмне үчүн муздак болот? Негизинде эле өзү ушундай. Мүрзөнүн топурагы эч качан жылуу болбойт, негизинде. Анткени субханалла ушул бир кандай бир башка нерсе бар, мен деле өзүм акылым жетпейт кээ-бирде. Бирок субханалла айткан нерсем ошол экен. Топурак менен болгон туз, жанагындай бир дагы бир эмгелерди, сейдене деген нерселерди сиздин эшигиңиз алдыга төгүп кетет. Сиз ошол нерсени үстүнөн бастың дегенде эле болду. Ошону бастың, бүттү. Эмне башталат? Субханалла, ошол эмне максатта кылынган болсо, эң жаман нерсе сыйкырдын эң жаман эмес бул. Бирок ошол көбүнчөсү үй бүлөлүк маселеге таасир берет. Мисалы, жакшы ынтымактуу үй бүлө, иш оңолуп турган үй бүлөлөр болушу мүмкүн.
Мына ошол именно ошону көрө албастыктан эмне кылыш экен? Ошону эшиктен чачкандан баштап үй бүлөңдүн ичине ырып кетип, жанагындай бир ызы чуу болуп, негедир кылып аткан ишиң бардык токтоп, артка кетүүлөр боло берет. Көп убактарда субханалла ушул нерсени кылышат. Бул нерсе ачык айкын болуп келаткан нерсе. Аллаху акбар. Караңыздар, эми сыйкырдын субхана 100дөн 99% жин шайтандар менен болот. Ошол себептен сыйкырланган адам некен өзү болбой калат. Эки киши болот ал. Ал эки киши болот. Биринчиси субханалла өзү болсо, экинчиси ошо жин болот. Өзү жакшы нерсени ойлой турган болсо деле, бирок эмнекен подозрение башталышы мүмкүн. Эмнекен баягы анын васвасасы көбүрөөк болуп турат. Же болсо мындай көп убактарда субханалла ошол кылган амалдарына отчет бербей калышы мүмкүн ошо киши. Өзү эмес болот. Мисалы, ичип кетиши мүмкүн деп атпайбызбы? Кээ бирлер сурайбыз, сен ичкиң келип атабы десе, эч ким деле келген жок дейт да. Эч ким деле келген жок дейт. Бирок эмнегедир бир определенный бир мезгилде мен ошол жака тартылам дейт да. Өзү билбейт. Ичкиси деле келбейт алынча. Бирок эмне кылат экен? Субханалла ошол нерсеге тартылганга аракет кылат. Ошол нерсени эмне кылат экен? Көбүрөөк мындай ичкиси келбейт. Бирок ичип салат. Чеккиси келбейт, чегип салат. Ургусу келбейт, уруп салат. Негизи өзү мындай айтканда, өзүнө өзү ээ боло албай калды деп айтабыз. Көп убактар ошо жин шайтандар аларды субхана аркасынан кадимгидей эле ушундай бир жанагындай күчүктүү байлап мындай алдыга бастыргандай эле ошол субхана ошол адамдар ушинтип бастырышат. Аллаху акбар. Сыйкырлардын көпчүлүгү 4 нерсеге таасир берет деп айттык. Биринчиси адамдын психологиясына. Бирок ошо түшүнүш керек. Психология таасир бергенде кээ бир убактарда мындай айтканда адамдык же болсо үй бүлөлүк өзүбүздүн эле бир кандай бир факторлор болушу мүмкүн. Ошо нерв иштетиши мүмкүн. Ошол эле себептен дагы ушундай бир иштер болуп кетиши мүмкүн. Мындай эч кандай сыйкырдын тиешеси болбошу мүмкүн. Эч кандай субханалла башка мындай дуанын ошондой эле жиндердин таасири болбосо деле адам деле өзү психологиясы кетип калышы мүмкүн. Мисалы, катуу окуп салышы мүмкүн. Телефонду көпкө чейин тиктеп турушунун себебинен болушу мүмкүн. Телевизорду көп убакыт карагандан болушу мүмкүн. Дагы да кандай бир эмелер бар туурабы? Же болсо бирөө менен катуу урушуп кетиши мүмкүн. Ошо үй бүлөлүк бир айткан бир маселелер болуп кетиши мүмкүн. Балдардын нерсеси бар. Бирок сыйкыр менен болгон психикалык жабыркоолор башкача болот. Адамда өзүнүн акылы жетпегенчелик даражада субханалла мындай өзү мындай баягы эмедей болбойт да, кадимгидей жанагы ооруп аткандай болбойт. Мындай кадимгидей органикалык организм менен болгон күрөштөгүдөй болбойт. Бул башкача болот. Муну мындай айтканда ошо окуп аткан адамга келгенден кийин кылат. Бирок караңыздар, көп убактарда ошол депрессия же стресске түшүп калган байке эжелерибиз келгенде бирөөнө барганда сенде кара дуа бар экен деп коюшу мүмкүн. Ошол замат эгерде сиз кара дуа бар экен деп айтканда мындай өзүңүз мындай бир кызык болуп кеткен болсо, мындай кармай албай калып, чочуп кеткен болсоң, анда субханалла ошол молдодан кет. Сен жана психологический жабыркадың, сага деген дары ичиш керек. Эгерде боягы жүрөгүңдө коркунуч пайда болуп кетсе. Дегеним субханалла, балки көп убактарда биз ушунун айырмасын мен көп түшүндүрүп бере албайтын да, көп убактарчы мисалы сыйкыр менен ана мындай кадимки эле психикалык жабыркоонун экөөнүн айырмасы бар. Кээ бирлеринде мисалы жин шайтан болушу мүмкүн. Бирок биз сенде сага көз тийген экен деп эле баягы акырын күлүп жайнап атып эле эмне болуп тур, баягысы Алланын каалоосу менен чыгып кеткенден кийин, машалла сиз эми жакшы болдуңуз деп кетире беребиз. Эмне үчүн ошол адам кайра оготур кайра ызы чууп кетпеш үчүн мындай өзүн өзү жоготуп койбосун деп. Караңыз. Эми бул биринчи психикага таасир эткен. Психика деген сиркеси суу көтөрбөшү мүмкүн. Азыр. Сиркеси суу көтөрбөшү мүмкүн. Көңүл маанайы болбошу мүмкүн. Өзү бир калыпта болбойт, көңүл маанайың. Мана бир калыпта азыр ачуу келип салган күлүп туруп ушундай бар го. Өзүн өзү кармалбай калуусу, бир орунга чыдамсыздык пайда болушу, бир орунга отура албастык. Ошон бери эле психикалык жактан жабыркан адамдардын уйкусу бузулат. Уйку бузулат. Биз сурайбыз мисалы, кайсы жатаарда уктай албай атасың, жоксо эртең менен эрте ойгонуп алатасың деген бар билесиңерби? Ошо эки нерсе бар. Адам укташы мүмкүн, ошол эле мезгилде субханалла уктабашы мүмкүн. Уктап аткандай сезилиши мүмкүн, бирок эмне уктабайт.
көзү жумулуп ушундай бир нерсе, бирок да ушундай мээсинин ичинде ушундай чарчоо. Бул именно ошо сыйкырдын таасиринен болот. Сыйкырдын таасиринен болот. Көп адамдар ошо уйкунун эмесинде, ошол жана жабыркаганда уйкунун эмеси жоголот. Кадимгидей уйку башкача болуп калат. Мен сүйлөп аткан укташыңар мүмкүн, машалла. Эмне үчүн билесиңер, молдо сүйлөп уктайсыңар? Я. Билесиңер. Анткени субханалла иман сөзү ушундай да. Жиндерди дагы, ошол иштеги сыйкырды дагы, ошол эмеде ошо көздү дагы баягы алсыратып салат. Ал биз сүйлөп аткан нерсенин баардыгын дават илlallah. Алла тарапка чакыруу, акыйкат чындыкты айтуу. Ошо акыйкат чындыкты жин шайтан көтөрө албайт. Ошон сен ызычы боло бертилер. Ошону менен бирге эле субханалла узак убакытка чейин акылдын, мындай айтканда, өзүң ойлоно албай калышың мүмкүн. Бир нерсе чын эле чын эмес. Ушуну чечип салыш керек эле дейт да, азыр чечем деп чече албай жүрө берет экен. Ушундай нерсе экен. Эми экинчиси адамдын ден соолугуна таасир берет, сыйкырдын бар. Адамдын ден соолугуна кадимкидей 100/100 таасир берет, субханалла. Кандай экен? 100/100 адамдын ден соолугуна таасир берет. Ден соолугунун бардык жагына. Весиңдин кошулуп кетиши деп мындай көбүнчөсү мындай семирип кеттим деп ойлошот адамдарчы. Жок, ал семирген болбойт, ал шишип кетиши мүмкүн. Семирип кеттим деген сөз мындай бир мындай кичине жакшыраак эмес. Не болуп кетиши мүмкүн экен? Шишип кетет экен. Ал шишик болот. Көп убактарда субханалла шишик болот. Аллаху акбар. Экинчиси адамдын жүрөгү ооруп башташы мүмкүн. Эң чоң дайыма эркектерге сыйкырлаганда көп убактарда алардын жүрөктөрү ооруйт. Анан баш ооруйт. Көз тийгенде да ушундай белгиси бар, бирок ама экөөнүн бөлөк-бөлөк өзүнчө ооруйт. Кийинкиси, үчүнчүсү адамдын үй бүлөлүк маселесине таасир берет сыйкыр. Үй бүлөсүнө, эрдайын ортосунда сүйүүдөн жек көрүүгө кетиши мүмкүн. Баласын, энеси жаман көрүп калышы мүмкүн, кызын атасы жаман көрүп калышы мүмкүн, ата энеси баласын жаман көрүп калышы мүмкүн, бир тууганда бири менен катышпай калышы мүмкүн. Бүткүл тарабында субханалла таасир берет сыйкыр. Эрдайын ортосунда сууп кетиши мүмкүн. Ушундай бир көрүп турган нерсесин жек көрүп кетиши мүмкүн. Же болбосо субханалла сыйкыр эгерде ысытма боло турган болсо, жек көргөнүн эмне болушу мүмкүн экен? Жаман көргөнүн жакшы көрүп калышы мүмкүн экен да. Бүт нерсе, үй бүлөнүн бардык нерсесине таасир берет. Мамилеңен бери, эркекти кубаттан бери, эркек менен аялдын каалоосунан бери бүткүл жагына субхан таасир берет. Төртүнчүсү адамдын материалдык жагына зыян берет. Кара сыйкырлар бүткүл тарабы. Силер көбүнчөсү келгенде эмне жол ачтырам деп келесиздер. Жол ачтыруу деген нерсе өзү жок эле нерсе. Көз ачтыруу, жол ачтыруу деген сөз бул мына акылга сыйбаган нерсе. Бирөө айтат го тиги эгер жол ачкыч болгон болсо, өзүнүкүн ачып алып миллиардер болуп кетпейби депчи. Ушундай сөз бар бизде, ушундай чыкты. Туура, ушул сөз туура. Бирок субханалла, сыйкырланган адам да, көз тийген адамда, кара дуаланган адамда, көз тийген адамда, ошондой эле субханалла жин кирген адамда, ошондой эле субханалла жанагындай хасат болуп, көрө албастыкка туушар болуп калган адамда эч качан эмне экен, материалдык жагы өнүгүп өсүп кетпейт. Дайыма артка кетүү менен болушу мүмкүн. Кандай иш кылса деле, тим эле чоң ишкана болсо дагы субханалла эмне болушу мүмкүн? Артка кетиши мүмкүн. Материалдык жагына бүт таасир берет субханалла. Кайсыл жагын ойлосоңор да, соода кылып аткан болсо соодасы кетиши мүмкүн, мал баккан болсо мал турбашы мүмкүн, жер иштеткен болсо жер иштете албай калышы мүмкүн. Бүт тарабынан 100/100 зыян берет субханалла. Ошол себептен мынакей ушул кара сыйкырдын мен мындай айтканда негизинде азыр белгилер деп айттым, бирок субхана белгилерин бир аз үстүнөн өтүп кеткем. Эмне кандай боло турганын айттык. Эми кара сыйкырдын белгилери жөнүндө айтып бер дешти. Бирок анын белгилери аябай көп. Ден соолук сыйкырдыкы өзүнчө болот. Жиндилик сыйкыр өзүнчө болот. Жанакыл бири-бирин бузуу сыйкыр өзүнчө болот. Тукумсуздук сыйкыры. Мисалы алса бир адамды тукумсуз кылып коюшу мүмкүн. Эме менен төрөбөс кылып коюшу мүмкүн. Баласыз болушту кылып коюшу мүмкүн.
ар кандай түрлүү. Мисалы дүйнө жүзүндө канча 8 миллиард адам болдукпу? 8 миллиард адам боло турган болсо, ошонун 2 миллиардын, 3 миллиардын жаш балдар калып кое турган болсоң, акылы жете элек. Бирок калгандары ошол 5 миллиард адамдар кандай мындай боло турган болсо, бар да турабы? Ошол 5 миллиард болот, адамдын ою 5 миллиард бөлөк турабы? Ошондой эле субханалла бул дүйнө жүзүндө дагы жиндер адамдан 600 эсе көп болгон себебинен алардын дагы мындай айтканда ой пикир фантазиясын мен түшүнө албайм да. Ошол себебинен кээ бир убактта адамдардын ичине жиндер киргенде анын фантазиясын түшүнүп мүмкүн болбой калат да. Ошол сыйкыр дегени жиндер эмнекен баягы ошол ишке ашырат. Ошол ишке ашырып аткан жин шайтандардын субхан фантазиясын түшүнө албай каласың. Эмне экенин билбей калышы мүмкүн. Биз алса, мага эркектерге мен аял болгум келип атат деп келип атат азыр. Кээ бир аялдар мен эркек болгум келип атат. Эмне экен билет? Мен аялдарды каалабай калдым, мен эркектерди каалабай калдым дегендер аябай көйдү. Мисалы алсачы, окуп келе турган болсо ичинде ошол эки нерсе бар. Кээ бирлер бар, мен жашагым келбей атат дейт. Мен дүйнөдөн тоюп кеттим дейт. Болбосо бүт нерсеси бар, соп-сонун турган. Мындай айтканда кара дуанын миң деген түрлөрү бар экен. Ошонун белгилери, эң чоң белгилери мен айттым элеки, ушул жанакы 4 нерсе менен болот, жана 4 нерсе адамга алып келет. Мына ушул нерсени эске алсаңыздар, машалла, бу эгерде ушул 4 нерсе жашооңдо психология жагын жабыркап аткан болсоң, психотерапевтке барып кереги жок. Биринчи субханалла эң жакшысы өзүңө дем салдырганга аракет кылышың керек. Эгерде молда сен таза экенсиң десе, ана ошондон кийин анан эмне кылышың керек? Дары парга өтө баштаган жакшыраак болот. Бирок дары парын ичип алып туруп, уже ошо көнүп алып турган молда келиште кичине бир оорураак нерсе бар. Ден соолугуң жабыркап аткан болсо, бирок диагноз чыкпаса, кийинкиси субхана үй бүлөлүк жагынан эч бир оңоло албай аткан болсоң, эрден ортодо мамиле сууган болсо, бир тууганда бирин жек көрүп, сабап мушташып аткан болсо, же болбосо субхана үй бүлөң жагынан бир проблема болуп аткан болсо, анда сөзсүз сага бир дем салыш керек болот. Төртүнчүсү, материалдык жактан жабыркап аткан болсоң, өзүңдөн эме кылбастан, колдон келишинче дем салдырып аракет кыл. Дем салдырып, айкын аракет кылыш керек. Кимдерге тийбейт сыйкыр? Баарына тиет. Ооба. Ошонун себебинен субханалла, мен намаз окуйм, мен орозо тутам, мен ажымын, мага эчтеке кыла албайт десеңер, анда жаңылыштыңар. Ошондой көпчүлүк ушул эмеде адашып жүрөт. Эгерде субханалла ушул нерсе болбогондо, мусулмандарга тийбегенде, анда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне Куран менен дарылангыла, Куран менен дарылагыла деп айтпайт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү сыйкырчыларга каршы дуаларды үйрөтпөйт эле. Ушундай нерсе. Ошол себептен баардыгына керек болсо олияларга дагы субханалла сыйкырлап салган убактылар болот. Кара дуалап. Муну менен мен силер намаз окуп айлык окула деген жок. Намаз субхана бул калкан. Орозо калкан, садака калкан, зекет калкан. Мунун баардыгынан калкан. Мындай айтканда 100%-ин эмнекен 70%-ин иншалла сизден сактап турат деген сөз. Мисалы, эгерден өттө таквачылык кылып Алладан корккон адам болсоң, иншалла андан бетер болушу мүмкүн. 90% болушу мүмкүн. Ошол себептен ким эртең менен кечки зикирлерге, кечки субханалла, эртең менен кечки зикирлерге, 5 маал намазына бекем болгон болсо, иншалла ошолор батыраак Кудай кааласа Алланын кааласы менен айыгып кетет. Айыккан жагында батыраак айыгат. Эртең менен Ихлас, Фалак, Нас 3 жолун окуп жүргөн адам. Ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика ла, лахул мулку ва лахул хамду ва ала кулли шайин кадир деген келмени 100 жолдан айтып жүрсө эртең менен кечинде, ошол адам сыйкырдан куткарылган болот. Ким дегим эртең менен кечинде субханалла, алхамдулилlah, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, астагфируллах, ла хавла ва ла куввата илля биллах, Аллахумма салли ала сайидина Мухаммад деп ар бирин 100 жолдан айтып жүргөн болсо, иншалла ал адам ушул сыйкырлардан кутулуунун бир жолун тапкан болот. Ким дегим эртең менен кечинде дайыма Алладан таваккалтуу, Аллага таваккал кылып жүргөн болсо, ошондо дайым такай daarаттуу жүргөн болсо, ал адам иншалла ушул сыйкырдан кутулушу оңой болот. Ал эми ким мындан махрумда айтканда, ким мындан алысыраак болуп ушул нерсени кылбаган болсо, анда кечирип коңуздар. Айла жок, эмне кылыш керек болот? Окутуп талаңга аракет кылыш болот. Түшүндүңөрбү? Түшүнбөй каласыңар? Түшүнбөй каласыңарбы? Маша, Аллах разы болсун. Алла разы болсун.